Assalamu alaikum урматтуу Тескавар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Жалал Абад облусуна караштуу Кочкор Ата шаарына келдик. Сатыла турган үй көрсөтөбүз. Мына бул чоң трасса Ош-Бишкек трассасы. Жалал Абадтан чыгып Бишкек тарапка келе жатканда Кочкор Ата шаарына кирип, базардан, центрден өтүп, мына бул жерге келгенде светофор бар. Андан өткөндөн кийин 3 көчө, жогору бурулуп кирген дагы бир көчө бар. Бул транспортная көчөсү. Неман дарыканасынын жанынан жогору бурулуп кетет экенбиз. Түп-түз эч жака бурулбай чыга беребиз. Туугандар, урматтуу мекендештер, алыстабай турасыздарбы? Биз мына Кочкор Ата шаарынын дал ушул транспортная көчөсү аркылуу чоң трассадан 2 километрден бир аз ашыгыраак жүрүп жогору чыгып келдик. Тетиги жерде Кочкор Ата колледжи бар экен. Андан бир аз өткөндөн кийин Орус Мазар, андан да бир аз жогораак чыгып келсеңиздер, дал ушул транспортная көчөсүнүн 27-ci дарегинде 2 кабаттуу чоң үй сатууга коюлуп атат. Жери кенен экен 8 сотук. Бак тарагы алдындагы кошумча курулуш, баня, гараж, очокканалары менен экен. Азыр ушул үйдү сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул чоң көчө, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Асфальт көчө экен, жанында чоң тротуары менен. Келе жатканда эле, жогору чыгып келе жатканда оң тарапта жайгашыптыр. Өзү бул жерде ушундай үйлөр катар-катар ушу сайыз убагында пьемкага салынган экен. Ошол үйлөрдүн бири дал ушул үй сатууга коюлду. Чек арасы мына ушул чекеден баштап, тиги кошунанын дарбазасына чейин барып такалат экен. 27-ci номурдагы үй, чоң дарбазасы ушул. Дарбазаны ачып, унааны киргизе берсеңиздер болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз кирип келдик. Киргенде эле мына оң жакты бурулуп карай турган болсоңуздар, бул жакта бак дарак бар экен. Мисалы, өрүк, сирен, жүзүм жана башка дарактар. Ал эми мына унаа киргизиле турган жай тетиги үйдүн алды, тушта турган гаражга чейин бүт арка болот экен. Мына арканын дагы көрүп турасыздар, навестин стойкалары оң жака, сол жака бүт отургузулуптур. Арканын навести жасап алсаңыздар болот. Бир аз жүрүп келгенде мына бул оң тараптагы өрүктөрдөн өткөндөн кийин түз барганда оң жакта сырткы ажаткана жайгашыптыр. Ылдый тарабы өзүнчө бак, жогорку тарабы өзүнчө бак. Анарлары менен экен. Үй болсо ушу сайыз убагында салынган окшойт. Пьемкага салынган деди, же пьемка салган деди, үйдүн ээси айтты. Бул Кочкор Атаны жакшы билгендер өзү бул боюнча маалыматы болсо керек. Үйдүн көрүп турасыздар, сыртын бир катар жаңылап шыбаптыр. Терезелери жалаң 2 кабаттуу терезелер экен. Азыр үйдүн ички ремонтун жаңылап, жаңы шпатлевка тартып, электр точкаларындагы бүт барын жаңылап ремонттоп коюптур. Кирип көрсөтөбүз азыр. Биз менен чогуу болуңуздар. Жери 8 сотук, айланасы бүт тосулган. Үйдүн алды бул жакта күнгөй бет, туугандар. Үйдүн алдына маңдай тескей кылып көрүп турасыздар. Бул жакта тушуна ушундай чоң курулуш кылган. Бул дагы кошумча курулуш, чоң курулуш болгон. Үйдүн алды мынакей, көрүп турасыздар. Азыр асты жагына келдик. Огородко чейин, үйгө чейин газды киргизип коюптур. Үстү веранда. Бул жагында балкону менен. Негизги кире бериши бул жакта. Бул жакта болсо дагы бир кошумча эшик койгон экен. Келиңиздер анда, үйдү көрсөтүп берели. Бул үйдүн өзү узун туурасы менимче бир 11-ге 11би, 12-ге 12би, ушундай экен. 11-ге 11 деп койсок болот, негизи узун туурасы мына биз күнчыгыш тарабына өтүп бул жагында көрдүк. Бул тарапта дагы ушу кошуна жактагы тосмо менен үйдүн ортосундагы аралык 5 метрди түзөт. Маңдайга чейин бул жака дагы кошумча дарактарды отургузуп, огород кылып, жашылдандырып көгөртсө болот экен. Анда келиңиздер, үйгө кире берели. Бул жер бир аз террасасы экен, тепкичтен чыкканда. Чыгып эле чоң эшикти ачып, үйдүн ичине кире беребиз. Мына киргенде эле байкап турасыздар. Эски дуалды, эски шыбакты бүт кырып алып салып, анан жаңылап шпатлевка тартыптыр. Бардык бөлмөлөр 1-2 кабат ушундай. Мына киргенде эле бул жер бир аз веранда сыяктуу. Оң жакта бир терезеси бар, төрүндө болсо бул 1-ci кабаттагы душевой болот. Көрүп турасыздар. Кааласаңыздар бул жакка топка жайгаштырсаңыздар болот, анткени газ дагы кириптир. Бул жактан кошумча эшик коюп койгон, бияка топка уюштура турган болсо, анда сырттан көмүр отунду ошол эле эшик менен алып кирип чыкканга аябай жакшы болот.
Потологуна дагы, дуалына дагы бүт шпатлевка тартып, эшиктердин, терезелердин бүт откосторун чыгарган. А бул болсо, мына көрүп турасыздар. Аркадан нары өткөндө бул коридор. Түз бара беребиз. Сол тарапта тепкич бар экен, тепкич менен экинчи кабатка чыкса болот. Ага чейин биз бөлмөлөрдү чекеден тааныштыралы. Мына бул үйдүн чоң бөлмөсү. Зал конок бөлмөсү. Uzun tuğrası 5'e 4, 5'e 6, 30 kvadrat çıkar. Mına ol bölmenin bulacağında bir fortişkası var iken, naraqtan jarık kiredi eken ança-munça tamaқты bulacakka kirgizse oladı eken da жақшы. Poluna bolsa наливной pol koyuptur. Жақшы, tegiz bolup kalıptır. Munda 2 terezesi var iken, art жағында бирөө, бул жағында бирөө. Күн чыгыш тарабында. Patolog şu dıvıpı menen 3 baskıçlı jasalgan eken, люстра илинип турат. Bölmenin uzun tuğrası 5'e 6, 30 kvadrat çıkart. Bu birinci bölme oldu. Hazırkı kirgen verandadan sırtqarı. Al эми бул жакка келе турган болсок, бул жакта катар 2 бөлмө жайгашкан. Бул кухня. Муну спальня кылып, наркын кухня кылып койсо да болот. Негизи ушул бөлмөнү кухня деп атай берели, спальня деп атай берели. Биринчи кабаттагы конок бөлмөсү. Чакан коноктор келгенде ушул бөлмөгө жайгаштырып койсоңуздар болот негизи. Күн батыш жагында bir терезеси бар экен. Полу наливной, дуалы потолоктору бүт жаңы шпатлевка болгон. Жүрүңүздөр эми. Мына сырттан киргенде сол жактагы биринчи эшиктен киргенде бул жакта 2,5 2,5 дагы бир чакан бөлмө бар. Бул негизи ашканасы. Көрүп турасыздарбы? Bir терезеси бар. Мунун дагы дуалы потолоктору бардыгы шпатлевка тартылган. Дуалдардын, мына эшиктердин, терезелердин откосторундагы бурчтарын бүт уголниктерди коюп чыгарып койгон. Эми экинчи кабатка чыгалы келиңиздер. Экинчи кабатка мына төргө келип, сол тараптагы эшиктен өтүп, бул тепкич аркылуу экинчи кабатка чыгабыз. Асты кладовка экен. Тепкич, ушул тепкич көрүп турасыздар. Бул жактарынан чейин бүт шпатлевка тартып, ремонтун жаңы кылган. Эми бир катар шкурка кылып эле краска берип, poluna қаласаңыздар ламинат төшөп, қаласаңыздар линолеум төшөп, жылуулап, полун бүтүрүп жашай берсеңиздер болот. Электр точкалары да бүт бары жаңыланган. Бул экинчи кабаттагы коридор. Тепкичтен чыкканда эле түз киресиздер. Киргенде биякта бир спальный. Узундугу 5 метр, туурасы 3 метр. 15 квадрат. Арт жагында бир терезеси бар. Бул бир спальный болду. Ал эми бул жакта болсо, астындағы мейманхананын чакан бөлмөнүн үстүндө bir бөлмө бар. Бул 2,5 4. Bir терезелүү чакан бөлмө. Спальный детский. Мына бул жакта дагы бир спальный бар. Бул балдар үчүн. Мунун туурасы 2,20, ал эми узундугу 5 метр. 11-12 метр квадрат чыгат. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдүн дагы полуна дал ушундай наливной суюк пол куйган. Бул эшиктен төргөтөлү сыртқа чыгабыз, мында веранда болуп калат бул жагы. Көрүп турасыздар, терезелери пластиктен коюлган. Пластик окшойт, пластикке окшоп көрүнөт го. Жыгач рама экен. Жыгач рама, бирок пластикке окшоп аябай тегиз, жылмакай сонун көрүнөт экен. Көрүп турасыздар, бүт верандага терезелерин коюп, айнектерин кагып чыгыптыр. Мына жерде эшик турат, ушул эшиктен сиздер сыртка балконго дагы чыксаңыздар болот экен. Балконго чыкканда эле бул ачык балкон. Биягына тепкич кылып, ушул жагынан дагы түшүп чыга турган кылып жасап койсо болот экен. Бул болсо, көрүп турасыздар, ушу үйдүн маңдайындагы курулуш, бул жагында очокканасы, тапчан коюучу навеси, 2 бөлмөлүү времянкасы, банясы, гаражы, үстүндө бүт навес, отункана, чөпкана бардыгы ушул жакта катар жайгашкан туугандар. Чатырын дагы бүт көрүп турасыздар, ушундай тыныке менен жакшына кылып, тегиз кылып жаап коюптур. Бул экинчи кабаттагы веранда туугандар. Көрдүңүздөр, мына ал түркүктөрү, үстүндөгү уголниктерин караңыздар, бүт темир менен жасап чыккан экен. Төрүндө дагы бир бөлмө бар экен, бул экинчи кабаттагы санузел боло турган бөлмө экен. Бул бөлмөнү санузел кылып коесуздар. Бир катар дуалдарын кырып, анан жаңылап шпатлевка тартып ушинтип ремонт кылып коюптур. Жакшы, көрдүңүздөр. Бардыгы сиздерге түшүнүктүү эле болду окшойт. Экинчи кабатта демек 3 бөлмө, веранданы кошкондо 4 бөлмө бар. Биринчи кабатта болсо 3 бөлмө бар. Веранданы кошкондо 4 бөлмө бар. Ошондо асты үстү 8 бөлмөлүү болуп калат. Эми кошумча курулуштарындагы көрсөтөлү, сиздер алыстабай тура бериңиздер. Сыртка чыгабыз кайра. Мындай дымоход вытяжкалары да бар экен.
Үйдүн ичине чейин мына газды киргизип койгон. Көрдүңүздөрбү? Сыртка чыктык. Үйдүн маңдайына очоккананын алдына мындай брусчатка басып, бул жагына навес курган. Мен бул жактагы эң маанилүү нерсени айтып коеюн. Мына бул навести жапкан темирлерди караңыздар. Бул темирлерди караңыздар. Бүт мындай чоң турбаларды фермалап жасап ушул навести бүтүргөн экен. Бүт гараждын үстүнө чейин монолиттерди куюп, аябай мощный курулуш кылган экен. Үйдүн маңдайына ушундай кошумча курулуш болгон. Бул жер тапчан орду. Төрдө болсо тандыркана, очокканасы бар. Оң жакта мына тандыр курулган. Дуал жагы кафел болуп тур, асты отункана. Мында болсо 2 казанга очоккана. Аркасы кафелденген, моорулары чыгарылган. Те үстүнө форчкаларды да кошумча коюп койгон. Бул очоккана полу ушу жанагы таш кафелден экен. Бул жагы болсо кадимки кафел менен жасалыптыр. Эми бул жакка кирели. Келиңиздер, ичкери кире турган болсок, мында 2 бөлмөлүү времянкасы бар, ортосунда печкасы менен. Времянка бул өзү чакан, 2 терезелүү көрүп турасыздар. Жашоо бөлмөсү. Потолоктору үстү жагы бүт жыгачтар менен жасалган экен. Мына жерге бетон да куюлуптур. Бул жер мына печка, наркы бөлмөнү дагы, берки бөлмөнү да жылытат. Бул времянканын 1-чи бөлмөсү, летняя кухня болуп калат. Бул жака кире турган болсок, төрдө банясы бар экен. Азыр банясын дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Банясы мына 2 бөлмөлүү баня. Толук бүт элек, кафел иштери калган, үстү монолит болгон, полу стяжка болгон, оң жака печка орнотуптур. Бул жерге бир эшик коюп коесуздар, ичин толук кафелдеп бүтүрүп алсаңыздар, буюрса бул баня сонун баня болот. Мына печкалары дап даяр боюнча турат. Сууларга чейин киргизген окшойт буяка. Негизи огородко суу кириптир. Мына бул эшикти мыктап коюптур, бирок бул гараждын эшиги, унаа киргизе турган эшиги бул жагында экен. Сиздер унааны чоң дарбазаны көчө жактан ачып эле түп-түз унааны айдап келип, гараждын эшигини ачып, ичкери киргизип койсоңуздар болот. Негизи гаражга 2 унаа батат окшойт. Бир унаа койсо, мына бул эшик менен жөн кирип чыкса болот. Те төргө чейин, дуалдын аркы чекесине чейин узундугу бир 10 метрдей гараждын ичи ушундай узун экен. Мунаны караңыздар, чоң швеллерлерди коюп, ушинтип курулуш кылган экен да. Не зарыл дейм да. Ушундай чоң материалдарды ушул үйгө, ушул кошумча курулушка ширеп коюптур. Ушул эми көрдүңүздөр туугандар, үй жаккан болсо, Кочкор Атадан үй издеп аткан болсоңуздар, ушул үйгө бир кызыгып көрүңүздөр, жакса сүйлөшүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Үйдүн баасы 6 миллион сом кеми бар. Албетте кеми бар. Сүйлөшөсүздөр, келишесиздер, документтери так экен. Жакса, ээсинин телефон номуру экранда жазылып турат, ошол номурларга чалып, тез арада сүйлөшүп келишиңиздер. Биз мына сатыла турган үйдү бир катар сиздерге түшүнүктүү эле кылып тартып көрсөтүп чыгып бара жаткан чагыбыз. Үйдүн баасы 6 миллион сом кеми бар. Эрте күндү кеч калбай, эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер туугандар. Мына дарагы да бар экен. Бул өзү ушу чоң трассадан 2 километрден бир аз жогорукка чыкканда Транспортная көчөсүнүн 27-чи дарегинде жайгашкан. Ошол биз айткан жанагы Кочкор Ата колледжинин арт тарабында санаториянын айланасында мектептер бар экен, бала бакча бар экен, мечит деле жакын экен, газ бар экен. Мына суунун колодустары, септиктер бул жакка курулган окшойт менимче. Анда мен жыйынтыктайм, аманчылыкта көрүшөлү. Туугандар, Кочкор Ата шаары бул өндүрүштүн шаары. Кочкор Ата шаары аябай жакшы шаар. Өнүгүп келе жаткан шаар. Транспортная көчөсүнүн трассадан жогору чыгып келе жаткандагы ылдыйкы части дагы коллежге чейин оңдолуптур, жаңы асфальт болуптур. Ортодо бир аз жери калыптыр, ошол жерин асфальт кылып койсо, анда толук бүтүп калат. Мына тротуарларына чейин көрүп турасыздар, асфальт болуптур, аябай жакшы. Бул көчө менен дагы түз жогору ушу жаңы конуштарга чыгып кетсе болот окшойт. 27-чи үй сатылат. Колдон чыгарбаңыздар, сиздерге насип кылсын, тойлор болсун, жакшылыктар болсун.